Кыргызстанда акыркы убактарда MCN Coin криптовалютасын жарнамалоо күчөгөн. Миңдеген адамдар ага ири суммадагы акчаларын салышкан. Компания дүйнөлүк компания стандарттка жооп берет. Евросоюздан документ алып койдук. То есть биздин компания Евросоюздан документ алып койдук. Кипрдан барып компания ачып койдук. То есть бүт дүйнө жүзү боюнча биздин криптовалютанын мыйзамында иштей берет. 6 февралда анын негиздөөчүлөрүнүн бири кармалып, жалпы система алдамчылык үчүн курулганын мойнуна алган. Буга чейин туруктуу жумушум болгон эмес, алып сатып иштеп жүргөм, ар нерсе алып сатып иштеп жүргөм. Азырда да MCN иштегенине 1,5 жыл болду. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптелүү бир мыржага кирип кеткенбиз, Nexus деген бир жага кирип кеткенбиз. Binance'дын блокчейнинен чыкканбыз, VM деп коет, VM. Ошонун блокчейнинен чыкканбыз, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн иштегенбиз. Ошондон мен машина алдым, элиткалуу үй алдым, 570 машина алдым. Будан пайда көргөндө жалпы этеги $2,5 миллион пайда көрдүк. Политклиника медиасы криптовалюта менен MNC Coin'дин айырмачылыгын түшүндүрүү үчүн финансылык аналитик Калыгул Жунушбеков менен маек курду. MCN Coin Pump and Dump финансылык алдамчылык схемасы менен иштейт. MCN Coin'ди мага эң биринчи мен азыркы учурда Германияда жашап иштейм. Бул жакта анан ошо бир мекендеш мага жазып калыптыр. Сентябрь айларында биздин Баткенден айылдан ушундай алдамчылык жолдор менен болуп атпайчы. Мен тилекке каршы анын СМСин күчөө гана окудум. Анан ал мурда иш жагы эле башталыптыр да, ал иш бүт айылдарга чейин барып. Анан негизи эле MCN Coin деген ошо качан өздөрү көптөгөн убадаларды бере баштаганда мен ошол убакта мен каршы чыга баштадым. Мисалы үчүн бир MCN Coin $100,000 чыгат дегенде. Анан негизинен бул сиз айткандай ооба бул мындайча айтканда Ponzi система деген бар, схема деген бар. Схема дегенде бул дүйнөдө ушундай финансылык алдамчылык жол менен иштеген схема болуп иштенет. Мисалы эң биринчи булар инвесторлор тартат, тартып андан кийин кайра жаңы улам жаңы инвесторлор тартып туруш керек болуп калат. Эгерде бул жакта жаңы инвесторлор тарта албаган болсо, анда бул токтоп калат дагы. Анан ошондон мындайча айтканда ортодогу жана көп келе жаткан пузир мындайча айтканда жарылат да. Анан булардын стратегия деген. Булар жакта стратегия колдонгон, бул жактан pump and dump деген бул дагы ошо дүйнөлүк азыркы учурда көптөгөн ушундай шылымдардын колдонгон стратегиясы болуп чыгат. Негиздөөчүлөр бааны жасалма көтөрүп, адамдар реалдуу акчаларын сала баштаганда сумманы чыгарып кетишет. Pump and dump дегенде мисалы pump дегенде бул жасалма түрдө баасын көтөрүшөт. Ошол MCN Coin башында өздөрү көтөрөт, ооба. Анан dump дегенде булар белгилүү бир деңгээлге чейин кеткенден кийин булар баардык ошол сатыят дагы анан ортодон жок болуп кетишет. Булардын иштеген схемасын айта турган болсом, бир канча баскыч менен айтып берейин. Биринчи баскычы булар негизинен ошо токендерди дээрлик бекер жаратышкан. Булар деген ошо сайтында жазылышы боюнча булар MCN Coin бул Binance Smart Chain платформасында BEP20 деген стандарттар менен түзүлгөн. Көчөгүн ошо УТРКда видеосунда да байкасаңыздар, ошол жактан өзү да тастап жатат буну. Анан өздөрүнүн айтышы боюнча негизинен бул жакта 12 миллион токенди сатып алган булар. 12 миллион платформа токенди булар болгону $300 сатып алган. Анан бул жакта нерсени карасаңыздар, $300 $2,5 миллион чейин акча жасаптыр. Мындайча айтканда $300 $2,5 миллионго көбөйткөн да. Абадан акча жасоо дегендей. Анан булар алгачкы токендин баасын 0го койгон. Анан арзан сата башташкан. Анан экинчи баскыч буларга элге жалган убадаларды берип маркетинг жасоо болгон. MCN Coin мисалы үчүн башында $1,000 болот, $2,000 болот, анан акыркы учурда январларда ошо видео тарай баштаган. Бул MCN Coin $100,000 жетет деп. Анан булар ошо ар кандай социалдык тармактарды, WhatsApp, YouTube, Telegramдарды керек болсо айылдарга чейин барып, адамдарды чогултуп, ошол жактан өздөрүнүн рекламасын маркетинг кылган да. Анан ошондой эле мисалы үчүн чоң инвесторлор биз чоң проекттерге кирип жатабыз деп ошо элдерди ишендиришкен. Анан бул жакта pump фазасы деп коет, жана акча көтөрүлүү. Бааны булар ошо жасалма түрдө өздөрү акчаны көтөрө баштаган. Анан ар кандай сатып алуу операцияларын жүргүзгөн да. Анан булардын баасын көтөрүлө баштаганда башка адамдар кызыга баштайт. Мурда айтып жүргөндөр да, мына биздин башында силерге айткан мынча сомдон сатып алганда, силер деген уже мынча сом утпаксыңар деп. Анан өздөрү жасалма түрдө көтөрө баштаганда жаңы адамдар кызыгып, ошондой реалдуу акчаларын адамдар ар кандай келип акчасын сала баштайт. Анан бул жакта 4-нчи баскыч, негизинен бул coin жетишилик деңгээлге жеткенден кийин булар ошо акчаны бардыгын алмакта.
ортодон катышмак. Бирок ошо 2-3 күн болду. Ошо мен дагы эме социалдык медиаларга дагы уланбай жаздадым. Бул алдамчылык схема. Эгерде акчаңарды инвестиция кылсаңар, брошуну алып калууга эртең бүт акчаңар күйүп кетет деп. Анан ошондой эле бүт медиалар дагы жазып чыгара баштады байма-бай. Анан ошондон бул жалпы коомчулуктун басымынан анан биздин мамлекет дагы көчөгүнү буларды кырмаштыбы. Анан ошондо кармаганда дагы тилекке каршы азыр ошо көптөгөн акчалар чыгарылып кетти. Баары бир негизи өздөрү айтып атат $2,5 миллион биз мындан акча таптык дейт. Бирок жана Messi деген платформа бар дүйнөдө, ошол жактын жалпы айланган акчасы обороттогот ошол жакта $1,2 миллион чейин. Анан азыркы учурда бул 250 ошо 2 күн ичинде $1 миллион ошо дүйнөлүк ошо системадан акча чыгып кетти, чыгарып кетишти. Анан азыркы учурда $250 миң теңгенде акча турат дагы делечи. Мындайча айтканда, бул MCN Coin сыяктуу тилекке каршы дүйнөдө дагы мындай практикалар азыркыга чейин көп, алдангандар көп. Бул бир гана Германияда эмес, бул керек болсо ошо эң финансылык өнүккөн Америкада да көп болот, Европа өлкөлөрүндө да көп болот. Bundan калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу керек. Анан мамлекет дагы ушундай нерселер пайда болгондо алдын алып эртерээк чара көрсө дагы да жакшы болот дегендей. Эмне үчүн MCN Coin шылуундук экени аныкталганы менен дагы деле иштеп жатат. Анан азыркы учурда ошо булар Messi системасында суроо болушу мүмкүн. Эмне үчүн MCN Coin дагы деле иштеп жатат депчи. Булар айткандай жана MCN деген дүйнөлүк Messi деген платформага киргизген. Ал Messi платформага киргизгенден кийин бул дүйнө жүзүндө адамдардын баардыгы бул коинди сатып алат да. Анан азыркыга чейин иштеп жатат. Анан булар регистрациясы айткандай Кыргызстанда болгон эмес, Кипрда болгон. Кипрда Forest Limited деген компания аркылуу болгон. Негизинен Кипрдын көп ушундай жасалма схемалар көбүнчөсү Кипр аркылуу болот. Кипрга эми бул жактан мамлекет өзүнө пайдалуу, анткени бул жактан өзүнүн налогун, акчасын алып калышат да. Анан бул ошо Мессиге ошо Кипр аркылуу регистрация болгондон кийин Мессиде азыркыга чейин иштеп турат. Анан албетте Кыргызстанда өзүнүн платформалары жабылды, бирок Мессиде иштеп турганда буну көптөгөн адамдар, көптөгөн ушундай булар алдандык деп Мессиге кабар бериш керек. Кабар бергенде Месси бул жактан баардыгын баң кылат. Ушундай MCN Coin'ди же болбосо мамлекет дагы соттук чечим чыгарып далилдер менен Мессиге жөнөтө турган болсо Месси да буну баң кылат. Ошондо буну жокко чыгарып MCN'ди жокко чыгарган болот. Ошондой MCN Coin жалпысынан бул алдамчылык схема экенин ачыкка чыккан болот. Азыркы учурда бирок Мессиде дагы деле иштеп жатат. Кыргызстанда операциялар токтогон менен. Жарандар акчаларын кайтарып ала алышабы? Мен ошо көчөгүндө бул мекемелештерге кайрылгам. Эгерде кимде ким айткандай Messi деген платформа бул дүйнөлүк да, бул алар жалпы контрол, алар тарабынан контролдонот да. Кимде ким ошол Messi аркылуу инвестиция кылган болсо, акчасы салган болсо, ошол жактан кайтарып алат азыркы учурда. Эгерде Месси дагы бан кылгандан кийин уже Месси аркылуу да кайтарып албайт. Ал эми мамлекет тилекке каршы көчөгүнү ээси негизи айтты, $2,5 миллион биз эч кимге акчабызды кайтара албайбыз деп. Эми бул албетте акыркы чечимди сот кабыл алат. Анан балким өндүрүү процесстери башталса, балким бирок бул айткандай аябай узун жол алат. Анан чынында бул толук жоопкерчиликти, толук риски, толук ишти баардыгы өзү алып кирген. Мамлекет аркылуу балким оор болушу мүмкүн чынында. Ал эми Месси аркылуу азыр алса болот. Месси бан кылмайынча. Криптовалюта деген эмне? Чындыгы криптовалюта бул санариптик акча болуп эсептелет. Бул блокчейн технологиянын негизинде негизделген. Анан бул криптовалюта дегенде бул эч кандай банктардын же өкмөттөрдүн тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Бул да ошондойча айтканда децентралдашкан, централдаштырылган эмес дегендей. Анан булардын чынында ошо криптовалюта транзакциялары баардыгы ачык айкын, анан коопсуз болот эң негизгиси. Анан ар бир ошол жакта операция булар блокчейнде. Эми блокчейн деген бир аз ачыктай келе турган болсом, бул бүт ошо негизи криптовалюталар блокчейн негизинде негизделет. Анан бүткүл ошо транзакциялар ошо ачык, анан өзгөртүлгүс маалымат базалары болот да ошол жакта. Чынында криптовалюта мисалы оңой тил менен түшүндүрө турган болгондо, биткоин же болбосо эфирдин баасы адамдардын сатып алуу күчүнө жараша болот. Сатып ал дегенде мисалы адамдар канча ошо мисалы үчүн биткоин ала турган болсо, баасы ошончолук эле көтөрүлөт.
аны эч ким мындай жасалма түрдө акчасын көтөрө албайт эме биткоиндин. Ал эми MCN'де бул башында айтып өткөндөй бул баардыгын өздөрү pump and dump деген ошо стратегия бар. Бул жакта баардыгын өздөрү контролдоп турат, акчанын бул жакта системасын өздөрү жасалма түр менен көтөрүп, анан белгилүү бир деңгээлден кийин акчаны алып качышат да бул. Анан бул MCN'де мисалы өздөрүнүн блокчейни жок, ошол айткандай бул Binance'дин башка бир блокчейнге туташтырылган. Чыныгы криптовалюталарда ооба блокчейни бар. Анан MCN Coin'дин негизги Кыргызстанда аттары белгилүү болгону менен бул дүйнөлүк чоң финансылык институттар бар. Алар тарабынан негизинен башында эле MCN'ди бул ишенимсиз криптовалюта кошкон. Себеби ичинде эч кандай MCN Coin'дин документациялар жок, же болбосо ал жакта ачык айкын көрсөтүлгөн эмес, же командасы эч кандай көрсөтүлгөн эмес. Ал эми чыныгы криптовалюталарда бул баардыгы ачык айкын болот. Анан ошо башында айткандай баасы бүт жасалма түрдө көтөрүлөт. Анан жасалма маркетинг, анан бул жакта убадалар абдан көп берилет. Мисалы биткоинди же болбосо эч ким айта албайт биткоин мынча болот же тигинче болот. Анткени бул элдердин жалпы сатып алуу күчүнө жараша. Ал эми жасалма маркетингде MCN'де айткандай эмгеги жылы бул жакта $100,000 болот, же болбосо $10,000 болот. Мисалы үчүн ошондой жалган убадаларды берүү аркылуу ушундай айырмачылыктар бар. Адамдар криптовалютадан кандай жолдор менен акча табышат? Криптовалютанын азыркы дүйнөлүк эмеде бул 3-4 жол менен акча табышат. Эң биринчи бул трейдинг. Трейдинг деген бул эртең менен мисалы турасың, бир криптовалюта арзандап калган болот да. Анан ошону ар кандай жана пайыздык өлчөмдөр менен көбөйтөсүң. Бул криптовалюта кечинде көтөрүлөт деп. Анан ошого жараша акчаңды риск кылып саласың. Бирок ал криптовалютанын кечинде көтөрүлүп түшөрүн бир дагы эч ким аналитик дагы айта албайт. Бул мындайча айтканда спекуляция, же болбосо бир дагы адам биле албайт. Эми ошол аркылуу азыркы учурда эң көп практика кылынган ошо трейдинг деп коет. Анан бул абдан риск жолу. Кээ бир Германия бул трейдингди кээ бир платформа аркылуу тыюу салган. Германиянын негизинде трейдингди кыла албайт. Анан long term же hodl стратегиясы. Hodl дегенде бул узун убакытка мисалы криптовалюталарды ала берет, узун убакытка сакташат. Анан криптовалюта мисалы биткоин эң жаңы чыкканда көп адамдар ошо биткоинди алып койгон, сактап коюшкан да. Анан азыркы учурда миллионер болгон себептери ошондон да. Анан майнинг дегенде азыркы учурда Кыргызстанда билбейм, майнинг компаниялары актуалдуу болуп келет. Бул блокчейн тармагында транзакцияларды дайыма ошо текшерип туруп ошо майнинг дейт. Ошол жактан дагы акча табышат. Анан стейкинг деп коет, бул акчаны блокчейн тармагында сактоо же болбосо ошону сактоо аркылуу пассивдүү дивиденддер алынат. Бирок азыркы ошо эң көп дүйнөлүк практика колдонулган ошо трейдинг, анан hodl узун убакытта сактоо акчасы. Криптовалюта сатып алгысы келгендер түз эле сатып алса болобу же ортомчулардын болушу нормалдуу эле көрүнүшпү? Албетте адамдар түз сатып алса болот, бирок Кыргызстандагы транзакциялардын көбүнчөсү ортомчулар аркылуу жүрөт. Ошол жакта мисалы жана акча алмаштыруу жайларында же болбосо Binance мисалы үчүн платформасына кирсеңиз, негизинен башка өлкөлөрдүн практикасында өзүңдүн банк Binance деген бул ошо дүйнөдөгү эң чоң криптовалюта сатып алуу платформасы. Ошол жака башка өлкөлөрдүн практикасында алар түз банктар менен иштешип, банктын байлап түз Binance'дан криптовалютаны сатып алсаң болот. Кыргызстанда андай жок. Кыргызстанда бир мисалы өткөн бир айымдын аты бар болчу. Ошол айымга акчаңды банктан жөнөтөсүң. Ал айым болсо сага анан ошо стандарттык акчаны сага берет. Кыргызстанда ошо ортомчулар аркылуу. Негизинен ооба бул негизинен жалпы дүйнөлүк практикада айта кете турган болсом, ооба бул борборлоштурулган атайын биржалар бар. Binance, Coinbase, Bybit, Bitget дегендей. Жана ошондой эле бул Mexi дагы дүйнөлүк платформа болуп эсептелет. Анан ошо жигиттердин ошол MCN Coin'деги иштегендердин айтуусу боюнча албетте Mexi платформасына кирген, бирок Mexi платформасы башка платформага караганда алдамчылыктары абдан көп болот Mexi'де платформасында. Анан жана ичинде мыйзам же болбосо башка бир регуляция деген ал жакта салыштырмалуу абдан аз. Анан жеңил регистрация кылса болот. Криптовалютаны негиздеп, анын мыйзамдуу иштеши үчүн эмнелерди кылуу керек? Кыргызстанда негизинен ооба криптовалюта пайда кылыш мүмкүн, бирок айткандай эң биринчи бул жакта реалдуу блокчейн түзүш керек болуп жатат. Түзүш керек. Бул өз алдынча иштеген блокчейн платформасы керек делет да. Бунун үчүн
Анан ар кандай контракттар түзүлүш керек, ошо дүйнөлүк ошо смарт контракттарды түзүү, анан текшерүү. Ошол эле учурда бул дүйнөлүк ошондой аудиттик компаниялар бар, ошолор аркылуу дайыма аудиттен өтүп туруш керек, бул жалганчылык болбош үчүн. Анан техникалык документтерди жасап чыгыш керек. Техникалык документтер бул долбоордун максаты, мисалы колдонуу тармагы дегенде ошол техникалык документ дейт, ошол жасаш керек. Анан төртүнчү иретте бул дүйнөлүк регуляциялар бар. Регуляция дегенде лицензия алуу. Лицензияда мисалы үчүн АКШда эгерде бир криптовалютаны ушундай блокчейн иштеп чыгара турган болсо, алар сөзсүз АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы бар, ошол жактан лицензия алат, андан кийин криптовалюта иштей баштайт. Ал эми Европада болсо анти money laundering деп коет, болбосо акчаны адалдоого каршы мыйзамдардын баардыгы аткарылыш керек. Аткарылгандан кийин гана бул криптовалюта иштей баштайт. Анан баардыгы ошо ачык айкын болуш керек. Командасы, долбоордун аркасында турган адамдардын баардыгы ачык болуш керек. Ал эми айткандай MCN Coin бул жакта бир дагы талаптарга жооп берген эмес. Криптовалюта сатып алуу ишенимдүүбү? Бул жактан башында айтып өткөндөй, бул 2008-де финансылык кризис болгон. 2008-де финансылык кризисте тилекке каршы бир дагы экономист 2008-жылы бул экономикалык дүйнөлүк финансылык кризис болот деп айтылган эмес. Финансылык кризис болгондон кийин экономисттер эмне дешти? Тилекке каршы болуп кетти деди. Буну биздин алдын ала алган жокпуз депчи. Анын сыңарында бул криптовалюта айткандай, мен өзүм ээлөөлүү пикирдемин. Эртең бүрсүгүнө барып чынында кайра дүйнөлүк чоң бир финансылык кризис жаратышы мүмкүн. Дегенде канча триллион доллар ортодон күйүп кетет. Көптөгөн адамдар акчасыз калат. Мисалы, бир башта болуп ошо Binance же болбосо негизи эле биткоинден баштап бул негизи эле бүт баары күйүшү мүмкүн да. Ал эми ооба экинчи тараптан бул мисалы дүйнөнүн эртең бүрсүгүнө башка мамлекеттер же болбосо бул Американын өзү расмий түрдө кабыл ала турган болсо же болбосо башка мамлекеттер аны колдоо көрө турган болсо, анда бул дүйнөлүк акча системасынын бир бөлүгү дагы катары саналышы мүмкүн. Ошондой эле көптөгөн компаниялар инвестиция кыла баштаганда, бирок азыр деле бир канча триллион доллар бул рынокто кирет, жүрөт. Анан эртең бүгүн болушу да мүмкүн, бирок ошондой эле эртең бүрсүгүнө финансылык чоң кризисти дүйнөгө дагы алып келиши мүмкүн да. Дайыма айтып келем сүйлөшкөн адамдарга, эч качан өзүңөрдүн эртең бүрсүгүнү мындай ичиңер ача турган акчаны бул жака салбагыла деп. Эртең бүрсүгүнө окей, акчаңарды салыңар дейли, канча 10 миң, 20 миң же болбосо. Анан эртең бүрсүгүнү банкрот болсо бүт акчаңардын баардыгын чын айткандай жоготосуңар. Анан ошол эле учурда эгерде чынында эме жок, мен инвестиция салган десе, анда мисалы бир айында зарплата ашып калат го, ичиңер ачышпай турганда акчада салууга дейм. Чында эртең бүрсүгүнө балким бүт мамлекеттер аны колдоого алына турган болсо, анда ошол жактан чында пайда көрүшү мүмкүн да. Анын сыңарындай мен эч качан муну дагы сунуштап келген эмес. Анткени бул мамлекеттин эле же болбосо көбүнчөсүн MCNде бүт айылдарга даже керектүү болсо көптөгөн биздин жылдыздар дагы бул нерсени тилекке каршы колдоп чыгаргандар да болуптур. Эми бул финансылык сабатсыздык негизинен адамдар көбүнчөсүн машинасын сатып киргендер бар экен, же болбосо үйдөгү малдарын сатып киргендер, бул абдан туура эмес жол. Бул негизинен эле бул эмне үчүн тилекке каршы бул көздүк системасы десе болот. Мисалы MCN Coin'де мен бат акчаны табам деп, ошол учурда азыр канча жүздөгөн, миңдеген, ортодо миллиондогон долларлар күйүп кетти. Негизи мен жалпы эле кайрылып кетким келип жатат. Мындай Мести же болбосо өткөндө Bitcoin же башка ушундай коиндер дагы, ар кандай токендерди, бул токендерди сатып алуу бир канча эле минутта алат. Регистрациясы да абдан жеңил. Анан ушундай өзүнчө веб-сайт сатып алып, анан адамдарды алдаочулук жолдору тилекке каршы боло берет. Бул дүйнө жүзүндө практика, бирок адамдар бул жалпы финансылык сабаттуулугун өздөрүбүз Кыргызстандагы мындан кийин алдамаш үчүн жогорулатышыбыз керек. Көптөгөн маалыматтарды алып, бул жалпы коомчулук же болбосо мамлекет тараптан да ушундай маалыматтар берилсе абдан жакшы болот эле. Болбосо бүгүн MCN, көчөгөн Tifcoin болчу, азыр Nurcoin дегендер бар экен, дагы ушундай коин сыяктуулар тилекке каршы мындан кийин да боло берет. Жалпысынан адамдарга негизи эле ушундай MCN Coin же болбосо эртең ушундай коин болобу же болбосо финансылык пирамидалардан негизи эле алыс болуңарды сунуштайм. Бул жактан оңой акча табуу чынында жок. Эми бул MCN Coin'де чынында бул жакта ачкөздүк болду. Мен бир акчам 10 миң сом, 100 миң сом алгам деп
блокко салып ошол жактан азыр учурда колунан акчасын баардыгын жүрүп отурат. Финансылык сабаттуулукту ар дайым жогорулатышыбыз керек. Негизи эле ушундай MCN Coin же болбосо негизи эле жалпы эми Кыргызстан үчүн колдон келишинче бул криптовалюталар менен алыс болсун сунуштайм.